28 ноябрда болуп турган парламенттик шайлоого азыркы учурда Борбордук шайлоо комиссиясы каттоолорду аяктады. Бүгүн биз учурда программасында дал ушул келе жаткан шайлоолорго карата даярдыктар, алардын күнгөй тескейи тууралуу сөз кылабыз. Аны мен Гүлмира Оюнталиева алып барам. Ал эми менин коногум Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акбалык Жумалиева. Куш келипсиз. Саламатсыздар. Былтыр өзүңүз талапкер болуп жүрдүңүз эле, мына жашоо кызык. Быйыл болсо өзүңүз кайра Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү болуп башка кызматты аткарып атасыз. Негизи ушу шайлоолорго карата бардык каттоолор аяктады. Кечээ 13-октябрда канча партия, канча жеке өздөрүнүн өзү көрсөтүү болду. Ошолордун баары такталып бүттү да, ошолор боюнча кыскача маалымат берсеңиз. Сиз айтып кеткендей, кечээ шайлоо өнөктүгүнүн биринчи этабы аяктады десек болот. Ал деген партиялар, саясий партиялар өздөрүнүн съезддерин өткөрүп бүтүшүп, кандидаттарды көрсөтүү этабы аяктады. Съезддеринде талапкерлердин жана бир мандаттуу округтан көрсөтүлгөн талапкерлердин тизмелерин алып келип Борбордук шайлоо комиссиясына тапшырышты. Жалпысынан 23 саясий партия талапкерлердин тизмелерин тапшырды. Ал эми 381 өзүн өзү көрсөткөн кандидаттар, 81 өзүн өзү көрсөткөн кандидаттар арыздарын берген. Ал эми дагы 5 күндүк 18-не чейин тизмелерде биз документтерди тактап, кем болгон документтерин кайра толукташат. Ошол күндөн баштап биз каттап баштайбыз. 28-не чейин талапкерлерди каттоо этабы жүрөт. Ошондо 28-не чейин каттоо этаптары баардык аяктагандан кийин агитация же болбосо үгүт иштери 29-октябрдан башталган турат да. Бирок ага чейин деле мына булар чыкты, булар бара жатат деп кандайдыр бир кыйырдагы бир агитациялык иштер жүргөндөй да. Буларга Борбордук шайлоо комиссиясы өзү көзөмөл кыла албайбы? Негизи кандидат болуп, Борбордук шайлоо комиссиясы каттагандан кийин кандидат болуп эсептелинет. Ага чейин алар жөн гана өздөрүнүн талапкерлерин сунуштай жанагы заявлениясын, арыздарын берип, бир мандаттуу округдардан. Ал эми съезддер талапкерлердин тизмелерин алып келишти. Съезддерди өткөргөндө, мисалы үчүн массалык маалымат жанагы тармактарына алардын кабарлары таркап атат. Ошондон көргөн жакындары, тааныштары, колдогон адамдар алардын сүрөттөрүн коюп, куттуктоолор жүрүп атат. Аны биз дагы көрүп атабыз, бирок биз ага тыюу салганга биздин укугубуз жок. Өзү шайлоо мыйзам ченинде алып караганыбызда үгүт иштери биз каттаган күндөн кийинки 29-октябрдан баштап 1 ай мөөнөттө жүргүзүлөт. Бирок жанагы сиз коюп аткан маселе, биз ал сот тармактарындагы башка жерлерди биз контроль аны көзөмөлгө алууга биздин азырынча мүмкүнчүлүк да жок. Ал эми кыйыр түрүндө үгүт иштери кетип атат деп да айтсак болот, бирок аны тастыктаганы дагы мындай шарттар жок. Азыр айтып кеттиңиз, ушу бир мандаттуу округдар боюнча өзүн өзү көрсөтүүдө 381 талапкер катталып атыптыр. Анын ичинде болгону гана 31 аялдын болушу, бул парламенттик шайлоодо келерки парламентте аялдарга болгон ордун аз болобу? Ушу 381 кишинин ичинен басымдуу эркектер болуп атат, аялдардын жеңишке жетиши канчалык болот да? Туура айтасыз. Негизи эле бир мандаттуу округдардан аял кишилер жок да болуп калабы деген коркунучтар бар болчу. Себеби дегенде жерлерде, кайсы аймактарда айтпайлы, мындай элге башы көрүнгөн, анан салмактуу жанагы лидерлер коюп атпайбы округдардан. Ошолордун дагы мындай эми аял кишиге добушун көбүнчө бере бербейт деген жана менталитет бар бизде, эркектерге көбүрөөк ишенген. Ошондон аял кишилер мындай жок болуп да калышы мүмкүн, келбей деген коркунуч бар болчу. Бирок азыр 31 аял киши өзүнүн
талапкерлигин койду. Бул дагы жакшы эле көрсөткүч. Эми элибиз ошол чынында татыктуу айымдар болсо, ошолорго эгер өздөрүнүн добушун берип аял кишилерге ишеним көрсөтсө, аял кишилер парламентте көбүрөөк болмок. Себеби дегенде аял кишилер азыр квотада сакталган партиялык тизмеде. Ал жакта мындай тизмеге эле аял кишилерди кошуп коюу эмес, мандат бөлүштүрүүлөдө дагы аял кишилердин мандаты сөзсүз түрдө берилет деген мыйзам бизге ошол эмени берди, укукту. Мандат эгерде бир 10 жанагы 5% босогудон өтүп, бир 10 кандидат депутат болуп келип атса бир партиядан, ошонун 3/4 аял болот. Биринчи мандат аялдарга бөлүнүп 30%. Андан кийин калганы башка эркек депутаттардын арасында бөлүштүрүлөт. Бирок аялдарга бөлүштүрүлгөндө жана партияда тизмелер менен келип атышпайбы? Ар бир тизме өзүнүн добушун алат. Партия өзүнчө алат, тизмедегилер өзүнчө алат болуп. Ошондо аялдар аз санды алса, жана жергиликтүү шайлоолордогу Ысык көлдөгүдөй мындай окуя кайталанбайбы? Мисалы, аялдар бизден азыраак добуш алышкан, бирок квота менен өтүп кетишти, биздин эркектердин укугу тебеленди деп чыгышты эле да көлдөгү шайлоодочу, жергиликтүү шайлоого. Ошондой болбойбу? Бул жерде бизге мыйзам гарант болуп атат. Аялдардын ошол гендердик мындай саясатты колдоо менен аялдардын саясаттагы ордун, саясаттагы жанагы ошол эле ордундай көтөрүш үчүн аялдарга азыр ошол квотаны мыйзам аркылуу бизге шарт түзүлүүдө. Бул жерде ошол эми катышып аткан кандидаттарга дагы бул түшүндүрүү, партия лидерлери түшүндүрүү иштерин жүргүзөт деп ойлойм. Аял киши жанагы эркек киши экенине карабастан азыр тизме түзүлүп, бирок ошол аялдар ар бир жанагы 3-4 болуп тизилген, азыр тизмеге киргизилген. Ошол тизмелерин бекитип азыр партиялар алып келишти. Ал жерде аялдардын квотасынан дагы башка дагы квоталар бар. Партиялардын милдети ошол сөзсүз мыйзамды сактап, ошол квоталардын сактоо менен алып келишет тизмени. Анан жанагы добуш алып келгенде аялдар аз алып калганына карабай, эң артта болсо дагы ошол аялдардын арасындагы жарыш өзүнчө жүрөт. Мисалы үчүн 3-4 аял добуш алганына бир добуштан көп болсо дагы ошол бирөөсү биринчи, экинчи, үчүнчү болуп ошолор биринчи мандатты алып, андан кийинки мандаттар эркектер арасында бөлүштүрүлөт. Ушундай эле баягы артыкчылык партиялык тизмелерде өзгөчө адамдарга, майыптуулугу бар адамдарга каралганго, ошолор боюнча дагы мыйзам кандай болду да? Бул ирет өзгөрүүлөр болгон жок да, ооба, аялдардын квотасынан сырткары жаштарга квота бар. Ал жаштардыкы 15% жаштар келиш керек. Ал жаштар дегенибизде 25%дан 25 жаштан 35 жашка чейинки жаштар. Алар 15% түшүш керек. Ошол эле 3 жаш кандидат алдыңкы 25 тизмеде алдыңкы 25-тикте туруш керек. Анан башка улуттан жарандарыбызга дагы квота берилген. Алардын дагы 15% квота бар. Алардын дагы 3 кандидат алдыңкы 25 тизмеде туруш керек. Анан дагы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызга мүмкүнчүлүгү чектелген 2 жаранга квота берилген. Алардын бирөөсү алдыңкы 25 тизмеде туруш керек. Бирок тилекке каршы биздин мандат бөлүштүрүүлөөдө бир гана аялдардын квотасы каралды дагы, калгандары эми өздөрү жеңип келсе гана алар мандат алышы мүмкүн. Эгер ошол 54 кандидаттын ичинен көбүрөөк добуш алып жеңип келишсе гана мандат алышат. Болбосо аларга жанагы мандат бөлүштүрүүлүүдө мындай сөзсүз алыш керек деген талап, мындай мыйзам аларга кепилдик берген жок. Азыркы шайлоо мындай партиялык тизмелерде тизмедеги баягы сандар менен
талапкерлерди аныктоо менен берилип аткандыктан шайлоочуларга дагы кандайдыр бир жаңылык. Экинчиден мындай тандоо дагы аябай кыйынчылык туудурбайбы? Мисалы кары картаңдар катышат шайлоого, баягы көзү көрбөгөндөр, алар келип ошо ар бир партиянын тизмесиндеги 28 же 30 турат эле деп издеп таппай эле башындагыларын эле белгилеп кетип калышпайбы? Мындай кыйынчылык болбойбу дейм да. Ошо бюллетендин жайгашуусу кандай болот? Сиздин бул сурооңузга жооп берерден мурда мен ошол жалпы эле бюллетендер тууралуу дагы айта кетсем, шайлоочу шайлоо участогуна келгенде 2 бюллетень колуна берилет. Бирөөсү ошол бир мандаттуу округтан канча талапкер катышып атса, ошончо талапкердин тизмеси жазылат. Андан кийинки экинчи бюллетенде биринчи бөлүгүндө, ал бюллетень 2 бөлүктөн болот. Биринчи бөлүгүндө канча партия катышып атса, ошончо партиянын тизмеси жазылат. Экинчи бөлүгүндө ошол 54 бош бөлүкчө болот. Себеби дегенде ар бир катышып аткан партиялар 54төн кандидатын алып келип атат. Ошон үчүн 54 бош квадраттар болот. Ар бир квадраттын өзүнө жакын жайгашкан цифралары турат. Анан эгер бир партиядан ошол элге жагып аткан кандидат канчанчы номерде болсо, өзүнө жаккан кандидат, ошол кандидатка добуш берет. Бул нерсени биз түшүндүрүү иштерин алып барабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан бир канча роликтер даярдалып атат. Жерлерде партияларды дагы башка аялдарды, аял кандидаттарды окутуу иштери жүрүп жатат. Анан жанагы партиялар дагы өздөрүнүн үгүт иштеринде эл менен тыгыз иштеп, ошол өздөрү дагы элге түшүндүрүү иштерин жүргүзөт деп ойлойм. Ошондо сиз айткандай 23 партия азыр съездин өткөрсө, бардык партиялар күрөөлөрүн койсо, бул 23 партиянын бардыгы эле шайлоого катышат дегенди деле түшүндүрбөйт. Анткени бул күрөө маселеси бар. Ошо күрөө маселеси баягыдай эле 1 миллион сом менен калдыбы? Ооба, 1 миллион. Ошону кайсы убакка чейин төгүш керек партиялар? Партиялар күрөөнү ошол 18-ине чейин төгүш керек. 18-ине чейин төгүп, ошол күрөөнү төгкөндө анан бардык документтерин толук бергенде гана алар ошол кандидат болууга, катталууга укук алат. Кээ биркилер ошол күрөөсүн төкпөшү мүмкүн, кээ биркилер өздөрүн катышуудан баш тартышы мүмкүн. Ошентип партиялар дагы кыскарышы дагы мүмкүн. Ошондой эле бир мандаттуу округдардан дагы кыскарышы мүмкүн. Себеби дегенде азырынча биригүү болушу мүмкүнбү дагы? Жок, мындан ары биригүүгө болбойт. Партиялар арасында биригүүгө болбойт мындан ары? Жок, биригүүгө болбойт. Съездерин өткөргөнгө чейин бириксе болмок, бирок ага чейин биригишти бир канча партиялар. Эми мындан ары биригүүгө болбойт. Жанагы дагы кошумча айта кетчү нерсе, азырынча бизге бир гана өздөрүнүн документтерин беришүүдө. Азыр алардын баары текшерилет. Кээ бирки адамдардын соттуулугу болушу мүмкүн. Кээ биркисинин азыр дипломдорунун копияларын беришти. Алардын кээ биркисинин диплому жанагыдай учурлар бар эмеспи, фальшивый болгон. Ошондойлор болушу мүмкүн. Дагы ошондой болушу мүмкүн. Ошентип отуруп дагы өздөрү катышуудан баш тартышы мүмкүн. Ошентип отуруп булар катышуучулардын саны дагы азайышы мүмкүн. Бизде эмнегедир ушу жалган же болбосо жасалма документтерди берген адамдарды жоопко тартуу азырынча кароо элек талапкер болгондо аныкталат да. Ушундай учур болуп элеке, жоопко тартуу, кылмыш жообуна тартуу. Мен андай учурду эсимде жок. Бирок чындыгында документ жасоо мамлекеттин ичинде ошо кылмыш иши болсо дагы бизде ушу жогорку кызматтарга барып аткан адамдар дагы арасында ушундай жалган документтерди жасап, жасалма документтер менен чыгышы дагы өтө кооптуу нерсе. Ошого карабай кылмыш жообуна тартылбагандыгы бизди аябай өкүндүрөт да. Ушул эле учурда дагы суроом бар да, мынакей аялдарга, жаштарга деп атасыз да. Бирок ушулардын баардыгын санаганда, квоталарды санаганда, добуш берүүлөрдү санаганда бунун баары тең мындай борбордук шайлоо комиссиясына дагы, талапкерлердин өздөрүнө да, партияларга да мындай кыйынчылык эмеспи? Бул биздин шайлоодочу санак кандай жүрөт дейм да.
Азыр сиз суроону туура түшүнсөм, ошол кандидаттарды каттоодо баардыгын текшерип чыгуу баарын алдыңыздар, андан кийин саноо болот да, баягы добуш берүүдө. Саноо кандай болот? Саноо бюллетендерди айтып атасыз. Бюллетендерди санаганда биз документтерди кабыл алганда ошол баардыгы жанагы коюлган талаптарга жооп береби? Ар бир партиянын жанагы квоталарын сакталышы. Квоталарын сакталышы эмес, ошол кайсы документтер талап кылынса ошонун баардыгы текшерилип чыгат. Себеби дегенде азыр жанагы жумушка тартылган ошол шайлоо учурунда шайлоо өнөктүгүн өткөрүүгө кошумча күчтөр, кошумча жумуш орундары түзүлүп, жана привлеченный деп коет, ошол шайлоо убагында шайлоо округдары же жок, бул жакта текшерилет, борбордук шайлоо комиссиясында. Азыр текшерүү жумуштары жүрүп баштаган, текшерилип атышат. Бюллетендерди берүүдө дагы баардыгы бюллетенди кийинки мандат берүүдө. Шайлоо өнөктүгү өткөндө, шайлоону жанагы бюллетендерди эсептегенде дагы биринчи жанагы автоматтык эсептөө аппараттары эсептейт, андан кийин кол менен эсептелинет. Андан кийин кол менен эсептелинет, алардын биринчи жыйынтык округдар боюнча чыгарылат. Округдардыкы себеби дегенде ал биринчи эң оңой эле, эң көп добушту ким алса ошол, даже эгер бир округдан 2 киши бирдей добуш алып калышы мүмкүн. Андай учурда биринчи кимиси документтерин эрте тапшырып, кимиси биринчи регистрация болсо, ошол тең алып калгандан ошонусу эме болот, биринчи мандатты алат. Андан кийин округдардан кийин партиялардын эсептелинет, партияларга бөлүнөт жанагы бюллетендерди эсептегенде. Андан кийин кайсы кандидат, ошол ар бир партиянын 54 кандидаты эсептелип чыгылат. Бул эми чоң жумуш, бирок ошол шайлоо өнөктүгүнүн эң негизги иштеринин бири. Бирок ушул азыр округдар боюнча ар бир орунга канча адам туш келип атат да, талапкер мындай 381 киши болсо, бул деген 36 орунга да, 36 орунга, ошондо ар бир орунга канчадан адам? Эми мындай эсептеп көргөнүбүздө орто эсеп менен 10 болуп атат, бирок кээ бирки округдарда аз кандидаттар, кээ биркилеринде көп. Мисалы үчүн бир Кадамжай округунда эң көп кандидаттар, менин билишимче 19 кандидат болуш керек бир орунга, бир мандатка. Кээ бирки округдарда азыраак, мисалы Ноокат, анын билишимче өзгөн округдары эң аз 4 кандидат болуш керек. Калгандарын орто эсеп менен бирдей бир 10-12, 8 ошондой кандидаттар бир орунга. Ошо округдарды, бир мандаттуу округдарды бөлүштүрүүдө дагы аймактык баягы кээ бир райондор бириктирилип кетти. Ушул боюнча да нааразычылыктар көп болду да. Азыр кандай кабыл алышты да, партиялар дагы, жанагындай талапкерлер дагы алар үчүн ыңгайсыз учурларды да айтышты. Географиялык жактан мисалы такыр мындай тескери тарап болуп калган учурларда бул биздин шайлоо өнөктүгүндө, агитация иштеринде дагы мындай тоскоолдук болот дегенчи. Ушул боюнча да айтсаңыз. Ооба, мен дагы биздин борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү баарыбыз жанагы жумушчу топторго бөлүнгөнбүз. Ар бирибиз өз жумушубузду аткарабыз. Мен мисалы үчүн мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын жанагы шайлоо укуктарын коргоо боюнча группанын жетекчисимин. Ал эми ошол жанагы округдарга бөлүү боюнча дагы өздөрүнчө группа түзүлүп, жумушчу топ, ошол жумушчу топ иш алып барды. Бирок баарыбыз чогуу жыйындарда талкуулап баттык бул маселени. Бул шайлоо жанагы округдарга бөлүү оңой болгон жок. Себеби дегенде кээ бирки округдар бар, мисалы үчүн Таласты алсак, Талас, Баткен округдары, аларда оңой бөлүндү. Себеби дегенде шайлоочулардын саны азыраак, анан жанагы жайгашкан территорияга да байланыштуу. Таласта өзү 2 эле округга бөлүндү. Себеби дегенде шайлоочулардын саны бизде
3.680.000 ашуун шайлоочу бар азыр. Ошону тең шайлоочуларды теңдеп 100.000 шайлоочудан тие турган кылып орто эсеп менен бөлүндү бир округга. Андан кээ бирки жерлерде 20%га жанагы отклонение деп коебуз. Мисалы үчүн эң аз болгондо 80.000, эң аз болгондо 80.000, эң көп болгондо 120.000ден шайлоочудан боло турган шайлоочусу бар округдар түзүлдү. Таласта эң кичи область болгон үчүн ал жерге 2 округ, Баткен, Ысык көл, Нарын, ошол жактар, Бишкек, бул жактардын баары мындай кыйынчылыгы жогораак бөлүндү. Бир гана Ош областында бир аз кыйынчылык болду. Себеби дегенде Оштун территориясына Араван тараптан, Кара Суу шаардын ичкери тараптарына кирип келген территориялары бар. Ошол тараптарын мындай эске алынып, мындай көбүрөөк талкуу жаралып, көбүрөөк кыйынчылыкта эме кылынды. Мындай 3-4 вариант түзүлүп, анан ошол варианттын кайра талкуу болуп атып, ал жерде азыркыдай жанагыдай болбогондо деле, азыркы бөлүнгөндөй берки дагы 2-3 варианты бар эле. Андай болгондо деле жана талкуу жаралып, анда деле талаштар болмокто. Себеби дегенде бул жерде сөзсүз ошондой факторлор бар, талаш боло турган. Эми чет элдиктерде жүргөн биздин эмгек миграциясындагы жарандарыбыздын шайлоо укуктары боюнча акыркы иштер кандай болуп атат? Ал жакта айтып аттыңар эле да, адамдардын саны, биометрикалык маалыматтарын тапшыруусу боюнча дагы участкалар ачылат деп. Азыркы күндө канча участка болуп атат да, шайлоо участкалары? Мурда 48 участок бар экен, азыр 10 дагы кошумча участоктор ачылды чет мамлекеттерде. Россияда 5 участок ачылды жаңы. Азыр ошол биздин жумушчу, көчмө жумушчу топ ошол жакта жумуш алып барып атышат. Азыр акыркыларын ошо Сочи, Краснодар, Казань ошол тараптарды ачып уже эртеңдерден келишет. Ал жакта кошо башка органдар менен чогуу иш алып барып, биометрикадан өткөрүп, биометрика каттоодон консулдук учетторго коюп, анан шайлоочуларыбызды ошол жана шайлоо укугун коргоо үчүн көбүрөөк катыштырууга жанагы шарт түзүп берүү үчүн ошондой иштер алып барылууда. Анан дагы башка кошумча Америка Кошмо Штаттарында азыр бир участок ачылды. Мурда Нью-Йоркто ачылды, мурда Вашингтондо бар болчу, Чикагодо. Азыр дагы Туркияда, Анталияда бир кошумча участок ачылды. Дагы чет элден Италияда бир Каляри шаарында бир участок ачылды. Анан жакында эле Венгрияда. Ал жактарга жанагы шартка байланыштуу биздин көчмө топтор барылган жок. Бир гана Анталияга барылдык, жанагы жаңы участоктордон Россияга, анан Италияга. Калгандарында биздин ошол жактагы консулство, посольство, элчиликтердин кызматкерлери аркылуу ачылып жумуш алып барылат. Акыркы маалыматтар боюнча өткөн шайлоолорго караганда азыркы келе жаткан парламенттик шайлоого карата шайлоочулардын да саны өскөндүгү айтылды да. Бул 100.000ге жакын шайлоочулардын саны өскөн экен. Бул 18 жаштан жогору адамдардын саны өскөндүгү, ошондой эле биометрикалык маалыматтарды тапшыргандардын саны көбөйгөндүгү боюнча. Чет өлкөлөрдө, Кыргызстандын ичинде ошо биометрикалык маалыматтарын тапшыруу кандай жүрдү да? Шайлоого карата мындай активдешүү болдубу? Ооба, көчмө топтор барып ошол биометрикаларды топтоп атышат азыр. Ошондон анан жана сиз айтып кеткендей 18 жашка толгондордун кошумча паспорт алып шайлоо укугуна ээ болгондугу. Анан чет элдиктер азыр активдүү, мына кечээ эле Анталиядан биздин бир борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү келди. Ал жакта барып түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, анан жанагы сарафанный радио деп коет эмеспи, ошондо бири-биринен угуп, аябай көп жарандарыбыз келип биометрикалык каттоодон өтүп, консулдук учетко туруп, шайлоо укугуна ээ болуп атышат. Ошолордун
жанагы мурда дагы эски паспорт менен жүргөндөр бар эмес беле, алардын баары жаңы паспортко өткөндө автоматтык түрдө биометрикка тапшырышат. Ошонун эсеби менен азыр шайлоочулардын саны бир топ өстү. Ушул эле учурда мына кеп бир мандаттуу округдарга чыгууда бул эң Кыргызстандын тарыхында, шайлоо тарыхында мындай абдан чыгымды көп талап кылган шайлоо болот деп да айтышат. Партиялык тизме деле булга аябай көп чыгым короторун көргөзүп атат. Негизи бул шайлоодо былтыркы шайлоо мисалы бир президенттин башын жеп же болбосо система такыр өзгөрүп кетти да. Бул шайлоодон дагы былтыркы каталарды кетирбегөө, ошондой адамдардын, шайлоочулардын кыжырын келтирбеген нерселерге барбоого мындай эмнелер тоскоол болот? Ошолорго карманууга кандай аракеттер кылып атасыздар? Ооба, туура айтасыз. Былтыркы эле эмес, мурда дагы ушул шайлоолордун жанагы мамлекетибизде башаламандыкка жол берилип, шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгышына ошол административдик ресурстун аябай аша чаап колдонулушу, добуштарды сатып алуу себепчи болгон негизги себептердин бири. Бул жолу ошол нерсени болтурбоо үчүн аябай түшүндүрүү иштери катуу жүргүзүлүп атат. Республика боюнча республикалык штаб, жанагы жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарын, жанагы күч органдарын менен кошмо жанагы жыйындар өткөрүлүп, ар бирине ошол биздин Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы барып катышып, баарын түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, биргеликте иштөөгө чакыруулар болуп атат. Андан сырткары мыйзам дагы жанагы күчтөндүрүлдү десем жаңылышпайм. Себеби дегенде жаза ошол жанагы мисалы үчүн азыр жана домкомдорду шайлоо өнөктөгөнү катышууга катуу тыюу салынды. Алардын ар бири жанагы мыйзамдуу жоопко тартылат. Бул көрүлүп аткан чаралардын баары өз жемишин берип, мындай жанагы мыйзам бузуулар көп болбойт деп мен үмүт кылып атам. Бирок эми бул деген жанагы эч ким кепилдик бере албайт. Анан дагы бир кошумча айтып кете турган нерсе, 2-3 күн мурун эле президент Садыр Жапаров жогорку кеңештин трибунасынан элге жана ошол жердеги депутаттарга кайрылды. Депутаттардын көбү кандидат болуп келген турасыңар, ошол жанагы мыйзам бузууга, добуш сатып алууга барбагыла. Мен дагы ошол административдик ресурсту колдонуусуна катуу көзөмөл кылып берем деп сөз берди. Ошолордун негизинде мен жанагы үмүт артып турам. Ошол шайлоо мыйзам бузуулар аз болуп, жакшы өтөт деген. Ушул эле учурда оппозициялык маанайдагы мына партиялар деле каттоого алынды. Алар тараптан азыркы учурда сиздерге Борбордук шайлоо комиссиясына, шайлоо өнөктүгүнө карата кандай сын пикирлер айтылып атат да? Уюштуруу иштери боюнча эмнеге нааразы алар? Азырынча мен алардан сынды жакшы уга элекмин. Ошол сиз айткандай оппозиционный партия, саясий партиялар дагы съездерин өткөрүп, биз барып катышып келип аттык. Алардын дагы тизмелерин алып келип, биринчилерден болуп, мисалы Бүтүн Кыргызстан партиясы алып келип тизмесин жана кандидаттарынын документтерин тапшырышты. Анан алардан дагы бир айтып кете турган нерсе, аялдардын квотасы ошол 54 кандидаттын ичинен бир 16 болуш керек. Мындай мыйзам боюнча аларда 20 кандидат экен, аял киши. Мен ошонусун көрүп аларга мындай кубандым, башка партиялар дагы үлгү алсын деп. Анан Атамбекен партиясынын алдыңкы жанагы 5 эмесин көрдүк барыбыз. Тизмедеги алдыңкы 5 деген. Ал жерде дагы ошол алдыңкы 5-тин 2-сү аял киши экен. Бул дагы чындап мындай үлгү, башка партиялар үлгү ала турган нерсе. Бул азыркы мынакей эфирибиз аяктап бара жатат. Ошо былтыркы шайлоодон өзгөчөлүгү кандай болуп атат? Сиз дагы ушу шайлоочуларга дагы, партияларга дагы ушу бизде мындай
шайлоодо мындай дүрбөлөңгө түшпөшкө, кандайдыр бир эмеге келбеш үчүн эмнени сиз кеңеш берет элеңиз да, кандай болушту? Ол эми бизде чынында азыр жаңы система менен баратабыз. Бул жанагы саны дагы элдер талап кылып жүргөндөй саны азайды, 90го түшүп. Эми 90 деген өзү негизи чындап эле 6 миллиондон ашык, 6,5 миллион калкы бар Кыргызстан үчүн азыраак деп ойлойм мен. Бирок ошол 90 кандидатты дагы биз эң мыктыларын тандап алышыбыз керек. Ошон үчүн эч бир мындай жанагы административдик ресурс колдонгондордун сөзүн укпай, жанагы акчага сатылбай, эң татыктуу деген күчтүү жанагы ошол жердеги элдин үмүтүн актай турган, элдин үнүн бийликке жеткире турган кандидаттарды шайлап алсак, баарыбызга ошол Кыргызстанды алдыга жылдырууга бизге көмөк болмок. Рахмат сизге. Биздин бүгүн учурда программасына Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акбал Жумалиева келип катышты. Биз бүгүн келе жаткан шайлоолор тууралуу сөз кылдык. Алдыдагы шайлоолордо ар бир шайлоочу өзү каалаган тандоосун жасап, парламентке сапаттуу депутаттардын келишине өзүбүз өбөлгө бололу. Саламатта калыңыздар.